Biz Rossiyada үй бүлөбүз менен иштеп жатабыз дейт. Балдарыбыздын бул жакта садикке берсек болобу? Бул жакта садикте эми бакчада чочко эти берилбейт экен. Бирок тоок эти берилет экен. Тоок эти адалдап союлганбы жокпу билбейбиз. Эмне кылсак болот, күмөн болуп жатат дейт. Эми Россияда үй бүлөңүз менен иштеп аткан болсоңуз, ушу балдарыңызга көңүл бурушуңуз керек. Себеби ата эненин балдарына адал тамак берүүсү милдет. Себеби алар силердин колуңардын астында. Демек, балдарыңарга адал тамак берүүгө милдеттүүсүңөр. Анан бул жактагы бала бакчалар ошо бала бакчаны караш керек. Кандай бала бакча? Орустардын бала бакчасыбы же мусулмандардын бала бакчасыбы? Азыр мен билгенден Россияда кыргыздар да бала бакча ачып калган, өзбектер дагы ачыптыр, тажиктердин дагы бала бакчасы бар экен, татарлардыкы, чечендердики, мусулман бакчалар бар экен. Демек ошол жерге берсеңиз, анан ал жактан чочконун эти берилбесе, тооктун эти берилсе, ошого жакшы ниет кылышыбыз керек. Мусулмандар ачкан бакчада ошо адал тамак берилет да. Кантип эле ошо мусулман адам сиз жаш балдарга арам тамак берсин. Ал эми мусулман эместердики болсо, же болбосо күмөндүү бир жамаат, же мусулман эмес боло турган болсо, ал жерде биз чочконукун бербейбиз десе, анда ал тооктун эти болобу, баленин эти болобу, аны билиш керек. Адал бисмилла Аллаху акбар деп союлганбы, же болбосо ток менен өлтүрүлүп жана Европадан келип аткандай этпи. Эгерде андай боло турган болсо арам болуп калат. Ошо күмөндөн алыс болуш үчүн тактасаңыз күмөндөн алыс болосуз. Кандай садик? Кимдер берип атат? Кандай? Ал эми мусулмандар болуп, чечендер, кыргыздар, өзбектер кылып атса, анан дагы өтө эле аша чаап, такыбалык кылып, мен көргөн жокмун, бисмилла деп сойбоду, ошого күмөндөнүп атам деп атсаңыз, анда сиздин өзүңүздүн күмөнүңүз. Мусулман үчүн жакшы күмөн кыла бериш керек. Алар деле Кудайдан коркот, а бирөөгө арам тамак берүүдөн коркот. Кээде менден сурап калат да, биз бир мусулман туугандарыкына барабыз, алар намаз окушат. Бирок мен тамагына бир аз күмөндөнөм да, адал болду, арам болду, ошону кантип мусулмандын үйүнө барып аткандан кийин аны туура жакшы күмөн кылыш керек да. Ошол намаз окуп аткан болсо, ал деле арамдан тамак жегиси келбесе. Эми бир адам бар. Намазды эмнеге окуп атканын билбеген. Арам адалды айырмасы жок. Жана көрүп атпайбызбы? Кадимкидей эле Рамазан күнү тиги хадияларга арак-баракты мусулмандар эле апарып аткан абалдар болуп калып атпайбы? Демек алар атында гана мусулман шариятынын өкүмдөрүн билбегендер. Демек ал арактын арам экенин билбей аткан, а тоокту бисмилла Аллаху акбар же болбосо койду бисмилла Аллаху акбар дебей союлса арам болуп кала турганын деле билбейт ал. Демек абалга караш керек. Ошол адам кандай? Күмөндүү боло турган болсо, андан үйүнөн тамак жебеген жакшы болот. Садик деле мына ошондой даризде.